Şu el yurttan, şu jurnalistler arqылуу жылсыз айтып андан кечирим сурайын деп атам. Ушунда действительно колу сынып азыркыга чейин жакшы боло албай жүрөт. Ошон үчүн мен силерден просто суранайын дегем, пресса аркылуу эл журтка жеткизсин деп ушу жылсыз айтып андан колу сынганына мен күнөөлүмүн да. Анан мурунку айтылган прессада баягы ачуулук менен мынча акча алган 7 миң, 45 миң деп айткан сөздөр бул ачуулук менен айтылган, ал болгон эмес. Ошол экени мен ошол эки телевидение аркылуу айтып койгон жылсыз айтып андан ошол эки сөз үчүн кечирип коюңуз. Бул киши менен мен иштегенден бери бир туугандай жакшынакай отношениябыз да жакшы болуп жүргөн. Анан ушундай ситуация болуп калды, что ал киши мурун ушундай катастрофага туш келген экен, коркуп водитель алмаштырды да. Ага экөөбүз чогуу сүйлөшүп эле, сиз менен эми сиз деле жашыңыз жетип калыптыр деген болуптур деп чыгып кеттим. Мен үчүн ошол чыкканда мен жумуштан чыгарып коюшту да. Анан ошондо жыйым келип айтылган сөздөр болуп чыгалтычы. Азыр кайда иштеп атасыз? Азыр бошмун. Siz жөн эле ачууңуз менен айттыңыз беле ошолорду жибердиңиз? Да, ошол экени айтып атпаймынбы менчи. Ачуулук менен баягы кандай десем, мен ачуум келет да, жумуштан чыгарып атса, переписывание убакыт. Коргон жок болчу жерде? Жок. Давление не было? Давление мага эмнеге жасамады, ким жасайт? Ошо сиз объявка кылгандан кийин бизени эми каралаганда бүт республикага кеткен да, чынбы? Жок, ошону мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, эми ошо республика боюнча мен деген мына телевидение аркылуу кечирим сурап атам да.